Кечен өткөрүүдө Москвадагы мугалимдердин агартуу билим борбору коому тарабынан даярдалган эң көпчүлүгү мугалимдер, ошол мугалимдер тарабынан даярдалган кечени өткөрүп жатабыз. Биз бүгүнкү мезгилде башка дүйнө жүзүндөгү Чыңгыз Айтматовдун окурмандары катары эле кыргыз элинин чыган уулу Чыңгыз Айтматов жөнүндө ар бир кыргыздын жүрөгүндө, көкүрөгүндө бар. Чыңгыз кичинекей кыргыз элин бүткүл дүйнө жүзүнө таанытып, кылымдардан кылымдарга кала турган улуу чыгармаларды жаратты. Ушул чыгарманы бүгүнкү мезгилде биз чет элде жүргөн айрыкча мугалимдер коллективи абдан чоң мааниде белгилеп жатабыз. Менин оюмча бүгүнкү мезгилде бүткүл Кыргызстан, бүткүл дүйнө жүзү ушул Чыңгыз Айтматовдун күнүн өткөрүүгө жактаактарды көрүп жатышат деп ойлойм. Чыңгыз Айтматов кыргыз элин ааламга таанытып, өзүн жазуучулук жагы менен бүт кыргыздарды белгилүү кылып отурат. Андыктан биз бардыгыбыз ошо Чыңгыз Айтматовдун жолун жолдоп, ошо чыгармачыл улут экенибизди дагы да бир тастыктап, дүйнөлүк кыргыздардын таланттуу чыгармачыл жазуучу улут экенибизди тааныды. Мисалы үчүн Айтматовдун чыгармаларын эми ар бирин атап отурганда өзүңүздөр эле билесиз, бүт дүйнө жүзү билет деп атпаймбы. Мен азыр биртке жерин ойной турган жерим бул биринчи мугалимде дүйшөндө ойной турган болуп атам. Бул эмне деген чыгарма? Мисалы үчүн дүйнө жүзүндө мугалимди эч ким баалап жарыкчылыкка алып чыккан бир Айтматов болгон. Мен муну сыймыктануу менен ойнойм дүйшөндүчү. Мен муну 100 эмес, 200 эмес, 2 миллион жол ойносом да мен чарчабайм Айтматовдун чыгармасынан. Баары ушул улуу инсаныбызды ар кандай чыгармаларында, ырларында, адабий чыгармаларында эскерип эмелеп атат. Андан ошол инсандар катары как өзүм сүрөтчү катарында анча-мынча сүрөттөрдү тартып койгонмун. Бул биздин мындай сенген алтын казынабыз. Кайсы убакта кайрылсак да кеч эмес, кайсы убакта жаратсак да кеч эмес. Ошон үчүн бүгүнкү элибизде Москвада өтүп аткан кечелерде ушул акын, жазуучу, сүрөтчүлөр, чыгармачыл инсандарга, мына кинодо тартылып жүргөн инсандарыбызга, жигиттерибизге, уул кыздарыбызга баарына мен чыгармачылык ийгилик. Ушул 45 адамдын, 45 акындын, жазуучунун, сүрөтчүнүн, публицисттин жазган чыгармаларын топтоп, мына колумдагы Аалам жылдызы деген китеп чыкты. Бул китепти чыгаруу демилгесин ушу быйыл майда баштадык элек. Жай айында азыраак чогулуп калган үчүн авторлордун. Анан азыр мына кеңири кылып, көлөмдүү кылып 45 автордун макаласы, эссеси, ырлары жана публицистикалары кирди. Бул ой менде көп жылдан бери бышып жүргөн ой эле. Себеби Айтматов агайыбызды өзүңүздөр билесиздер, 85 жылдыгында дагы ушул кеңири даңазалуу, ошо торкулуу тоюнда дагы ошо бир жакшы иштерди кылып койсок, кыргыз элине, тарыхка, адабиятка калсак деп ойлодук элек. Мына ошол ой ишке ашып, мына бул китептин ичинде ушу ыр жыйнак, макала, публицистика, Айтматовдун ушу замандаштарынан баштап, Расул Гамзатовдон баштадык, Абдулла Ариповдон баштадык, Мухтар Шахановдон баштадык. Мына ал ушу Омор Султанов, мына бизге белгилүү, бардык дүйнө жүзүнө белгилүү Айтматовдун ушу замандаштарынын ырларын дагы киргиздик. Андан кийин болсо ушул кыргыз адабиятына азыр эмгеги сиңип жүргөн дагы мыкты Кыргызстан жазуучулар союзунун жана ошондой эле бүткүл дүйнө билген Михаил Синельниковдуку, Мусакун Сатыбалдиевдики, Турганбек Жунушалиевдики, Айталы Жандаровдуку, андан кийин ушул эң жакшы бизде дагы макаласы, публицистикалары менен орус жана кыргыз тилдеринде жазып жүргөн биздин Москвада Максат Гапыров деген агайыбыз бар. РИА Новостиде иштеген Айгүл Ниязалиева деген кызыбыз бар. Жана ошондой эле мына эң жакшынакай Москва кайрыктары деген адабий клуб бар Москвада. Ошол адабий клубтун орто муундары, улуу муундары жана жаш муундарынын чыгармалары кирди. Чет өлкөлүктөр кыргыздарга караганда кээ бир учурда 2 эсе 3 эсе көбүрөөк сүйөт деген да ойго келем да. Мына
Чыңгыз Айтматов кийинки кездерде иштеп жүргөндө Германияны сүймөнчү болгон. Мына Люксембург үстүндө. Германия автоматически анын ванча китебин которуп берди. Андан кийин Англия, андан кийин Франция. Улуу жазуучубуз жөн жалаң эле кыргыз элин эмес, дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдын белгилөөдө айрыкча мен Россия жергеси тууралуу айтсам, Россия жергесинде бир топ чоң иш-чаралар уюштурулуп атат. Жалпы Россия тарабы жеке өзү ошондой эле элчилик менен биргелешип, анын ичинде Россия жергесинде жайгашкан биздин кыргыз жарандардын арасында, кыргыз диаспоранын арасында, коомчулук арасында бир топ чоң иш-чаралар өтүп атат. Дагы сиз айтып өткөндөй жанагы Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынын адамгерчилигин адамзатка ушундай бир жогоруда таанытуу максатта бул киши өзүнүн атын өзү таанытып кетти, кыргыз элин таанытып кетти, бирок андан ары да тагынзылоо максатында да бир топ иш-аракеттер бар. Мына быйылкы жылы мына декабрь айында буюрса декабрдын 1-декадасында Москва жергесинде Москва шаарында Чыңгыз Айтматовдун эстелигин тургузуу иш-чарасы азыр аягына чыгууда. Келечекте мына декабрдын ошо башында жана жогоруда айтып кеткендей Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусу менен эстелигин ачуу чоң иш-чарасы. Бул эстеликти ачуу үчүн Россия тарабы бизге атайын Айтматов атындагы сквер эс алуу багын бөлүп берди. И Россия тарабына биз баягы белек катары ушу Айтматовдун эстелигин тургузуу боюнча бул менимче бир чоң дүйнөлүк иш-чара катары эсептелет деп айтсам болот. Ошондой эле жогоруда айтып кеткендей, Россиянын мамлекеттик органдарында, мамлекеттик маданий мекемелеринде, ошондой эле кыргыз диаспораларынын арасында коомчулукта бир топ иш-чаралар жасалып атат. Аны биз элчилик тарабынан кош колдоого алып, чогуу биргелешип жасап, ошону менен бирге атайын массалык маалымат каражаттарына, социалдык тармактарга байма-бай жарыялап, ушу Айтматовдун ушундай ааламга аты чыккан адамыбыз бар экен, ушундай инсаныбыз бар экенин даңазалоо иретинде иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Кылымдарды кантип келген кадырлуу кыргыз калкым. Амансыздарбы, ала тоолук улуу уюткул элдин урпактары. Бүгүн аалам алкагына, дүйнө кыйрына кыргыз деген улутту тааныткан, дүйнө таанымын өзгөрткөн алып жазуучу, адабияттын классиги Адамзаттын Айтматовунун 90 жылдык мааракесине кош келипсиздер. Кыргызстан элчилиги, кыргыз биримдик коому, кыргыз тили коому, агартуу билим борбору, Москва кайрыктар адабий клубунун жана аруу дүйнө адабий клубу бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып уюштуруп жаткан салтанаттуу кечебизге ортоктош болуп бериңиздер. Адабият ааламын багынттың, адамзатка ала тооңду тааныттың. Кыргызымдын өчпөй турган жылдызы, түбөлүктүү бетиңде калып тарыхтын. Жашоодогу рухий турмуш агымдын эң бир татал абалдары чагылттың. Жайылтып бүт кыргыз дүйнө таанымын жарап кеттиң керегине намыстын. Ооба, дал ушул биздин ыр саптарыбыздын каарманынын сени тааныгандар жашап жатканда сен тирүүсүң деген сөзү Айтматовдун дал өзүнө арналгандай. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, биринчи даражадагы
Банас орденінің ээси, Кыргыз эл баатыры. Эки жолку Ленин ордени, Октябрь революциясынын ордени, эки жолку Эмгек Кызыл Ту ордени. Элдердин достугу орденинин, көп өлкөлөрдүн эл аралык сыйлыктардын лауреатын андарын алган Чыңгыз Айтматовдун өрнөктүү өмүрү. Жанагы экинчи өмүр тартуулаган өзгөчө чыгармалары түбөлүгө өчпөс. Анда бесе кылым жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу эскерүү кечесинде сөз сүйлөө үчүн Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын ыйгарым укуктуу элчиликтин атынан Гүлбарчын Сулаймановна, элчиликтин кеңешчиси Бүбүбара Самыйбековна Абдыжапаровага сөз. Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн атынан Шаршеев Марлес Калибековичти чакырабыз. Эң бир мыкты, эң Кыргызстанды ушу дүйнө жүзүнө тааныткан эл жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата даярдалган. Баарыбыз билебиз, что 12 декабрда жалаң эле Кыргызстанда эмес, бардык дүйнө жүзүндө жанагы дүйнө жүзүндө кайсы өлкөдө элчилик болсо ошол жерде ушу Чыңгыз Төрөкуловичтун 90 жылдык мааракелери өткөрүлөт. Но силер билесиңерби, силер может маалымат силерге жетпей да калганбы? Элчилик болсо 19 январдан бери ушундай иш-чараларды көрүп жатат. Эң биринчиси январда биз Третьяковка галереянын кинозалында кинопоказды, бир жумалык кинофильмдерди көрсөтүп, ошондон баштаганбыз. Анан эң акыркыларын айтсам, бүгүн эртең менен биринчи рейс менен Москвадан Бишкекке биздин делегациябыз учуп кетти. Делегация 6 адам мурда күнү келген эле Роза Төрөкуловна Айтматова баш болуп, ушу 2 күн президент отельде Россия и исламский мир деген группа стратегического видения Республика Татарстандын президенти Миниханов менен жетектелет. Ушул группа ушу тоже 90 жылдыкка карата Чыңгыз Төрөкуловичтун 2 күндүк бир чоң форум өткөрдү. Ошол форумга катышабыз деп 17 өлкөдөн Айтматоветтер келди. Анан биз абдан сыймыктанабыз. Роза Төрөкуловна өзү келип кетти. Биздин 2-3 доктор философских наук Бишкектен келип кетишти. Анан бүгүн дагы ушу 1-2 сааттан кийин ушу кечээки форумга катышам деп 25 жылдардан бери мурун Берлинде таанышкан Эрнтрау Кучке деген немецкий литературовед критик келген экен. Аны дагы биз мен Болсаковичтин командасында Германияда иштегенде ошол литературовед аялды таап биз кичине мамиле түзүп анан ошол байкуш атайын бияка келиптир. Бүгүн саат 3-төбү 4-төбү ошол Рудамино Всероссийская библиотека иностранной литературы ошол жерде дагы бир конференция өткөрүлүп жатабыз. Анан ошондуктан силер дагы ушундай 5 уюм менен билгенден ушу жакшы кыймыл менен чыгыптырсыңар. Багып Бапанов 2 айдан бери биздин тынчыбызды алып жатты. Ушу силердин шаңыраңарды өткөрөлү деп. Анан ошол Багып Бапановдун башка жана уюштуруучу комитеттин кыймыл менен бүгүн силер менен жүздөшүп отурабыз. Анан көп сүйлөбөйүн, действительно 2-3 күн мен ошо орустардын арасында Сириядан келген Айтматовет, Египеттен келген Айтматовет, Кавказдан келген Айтматоветтер айтып атты. Кыргызстан эмне менен бул дүйнөгө таанылган? Манас менен, анан Чыңгыз Айтматов менен. Ошондуктан ошо биз ошого курсант бололу, ушуга татыктуу бололу, ушу тууну бийигирээк көтөрөлү, ар дайым намысыбызды сактайлы. Анан бүгүнкү кече жакшы өтсүн, мындай чечилип да, бири-бириңер менен ой пикир алмашып дегендей. Анан биз өзүбүздүн тарабыбыздан биздин баягы ыраазычылыгыбызды билдирип да, ушу 90 жылдыкка мааракеге карата
уюштуруу комитетинин 5 лидери бар деп ойлойм да. Ошолорго бул сакырыштын атынан да ушундай белек тапшырып коелу да. Бапалар да. Кыргыз тили коому жетекчилигине андан кийин Багыт Шериевич кыргыз тили коому жетекчилиги катары. Андан кийин Москва кайрыктары Адаби клубу. Москва кайрыктарынан экинчи альбом. Элчиликтин атынан атайын ушу уюштуруп аткан 5 уюмга ушу 5 өзүнчө 5 берели деп чечкен. Багытай, Жаннага бересиңер, Жаннага. Жанна деген. Андан кийинки агартуучулар уюму Эрте ауылдага келип койсоңуз. Өзүңүздөр билгендей агартуучулар уюму мугалимдердин башын бириктирип, бул жерде биздин жарандарды окутууга, орус тилге, кыргыз тилге да жакшы башка нерселерге үйрөтүүдө көп эмгек жасап жүрөт. Силерге чоң рахмат. Андан кийин Аруу дүйнө Адаби клубуна Айжан Мамасовна Аруу дүйнө клубу ошо Москва кайрыктар клубунда эле Адаби клуб билесиздер, баарыңыздар мүчөлөр бул жерде отурасыздар. Кийинки ушулардын кыргыз биримдиги бул коомдук уюм, кыргыз биримдигинин жетекчиси Турсунбаев агай келип койсоңуз. Өзүңүздөр билесиздер, кыргыз биримдиги уюму көп жылдардан бери расмий деңгээлде, расмий негизде Россия жергесинде иштеп аткан коомдук уюмдардын бири. Келиңиз Турсунбай агай. Учурдан пайдаланып Ибрай Самилбектен улай жалпы эле кыргыз элчилигинин атынан ошондой эле ошо бүгүнкү иш-чараны уюштуруп аткан жалпы уюштуруучуларга келип отуруп берген аксакалдарга, Адаби клубдардын мүчөлөрүнө Болот Исаак Шотунбаевдин атынан терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Бул айткандай Ибрай Самилбектин айтып өттү, жана ааламга бизди тааныткан биздин атабыз Айтматовдун ушундай чыгармачылыгын даңазалап, өзүбүздүн ушундай коомдук уюмдардын деңгээлинде болсо дагы өткөрүп, элчиликтин мондай жаркыраган имаратында өткөрүп аткан иш-чарабыз ийгиликтүү болсун. Баарыңыздарга чыгармачылык ийгилик, жакшылыктар. Ушу жерде ушу кыргызча айтканда Айтматов атабыздын арбагы бир козголуп, ошонун бүгүн бир жакшы чыгармаларынан, жакшы ойлорунан, жакшы бизге айтып кеткен бир даанышман ойлорунан бөлүшүп, кенен кесири сүйлөшүп, жакшы иш-чара өткөрөлү дегенге чакырам. Баарыңыздарга ийгилик, жакшылык каалайм. Дүйнөгө тааныткандыгы Чыңгызтөре Айтматовдун бул фактыларды айтып кетсек, 30 tilde, 30'dan aşkın tilde çıkıptır dünya yüzü boyunca. 128 memlekette 100 milyondan aşık tiraj menen kitapları, çarmaları çıkıptır. Bunu da aytsak, bu bizden Kırgız elin, Kırgız yurtu dünya yüzünü dağazalap, belgili oldu dep peşeneriz. Айтматовдун аты менен Кыргыз элдерде көп дүнөгөчтүн таанымал болот. Ошо бүгүнкү кечебиз жакшы өтсүн, уюштуруучуларга чоң ийгилик, ыраазычылык билдиребиз. А болбосо калмак эмес жазганың адамдардын жүрөгүнө кадалып, дал ушул сыяктуу саптарды кураштырып, эл ичинен көп талантчу ап чыгып, улуу жазуучунун жолун жолдоп, оюн колдоп, колго калем алып, Чыңгыз Айтматовдун дарегине эл жазгандар аз эмес. Алдыңыздарга Москва кайрыктар Адаби клубунун мүчөсү Бактыгүл Омуралиевич. Энисей боюн бойлоп кыргыз эли тоолордун Памир тоосун ээлеп келди. Жаралып ошол элдин тарыхында Эрманас Баатыр уулу чыга келди. Кыргыз деп улут жашап келгенине, Манастын урпактарын бергенине, кылымдан кылым карып басып өткөн кыргызга Темир өзү жарык берди. Жаралган ал бир тийген шоола болгон, жарыгы кыргызыма тийген жолдон, жаралды ошол нурдан дагы бир уул. Жылдызы Чыңгыз эле кыргызымдын, улутун дүйнө элине кыргыз кылып, даңктаган ак калпакчан ала тоосун,
таанышат дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн эл тургай кыргыз элдин ак баарасын. Жазылган ар бир сөзүң өчпөй жанат, кылымдан кырлар ашып жолду басат. 90 жыл эл талантын баалап жаткан, 900 жылдар өтүп жашап калат. 900 жылдар өтүп кыргыз элде Манастай чын кыздагы жашап калат. Коомдук уюмдар биригип менин эң бир сыймыктанып жаткан мезгилим, себеби азыр Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын барлык жерлерде Москванын коомдук уюмдары өткөрүп, райондор, областтар өткөрүп жатат. Бирок биз бүгүн ушул 5 коомдук уюм ушундай чоң мамлекеттин ичиндеги Москва шаарында болгондо да Кыргызстандын кичинекей жеринде 90 жылдыкты белгилеп жатканыбыз бул тарыхый окуя деп эсептеймин. Ошондуктан бардыгыңыздарды залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун юбилейлик күнү менен, эскерүү күнү менен бардыгыңыздарды мугалимдердин атынан куттуктаймын. Ушул Чыңгыздай болуп, кыргыз элибиз Чыңгыздын Манастын атын алып, кылымдырга жашай берсин деп айткым келет. Sizler бүгүнкү мааракенин катышуучулары болуп атам. Мен кечирип келгеним дагы ушул Чыңгыз Төлөкуловичтин 90 жылдыгына байланыштуу болуп калды. Манас кинотеатрында Жалал Абад коому өзүнүн кезектеги мааракесин өткөрүп, Чүй областына өткөрүп берип атышат. Азыр ушул убакта ошол жерде дагы эле ушундай чоң Айтматовго байланыштуу маараке өтүп жатат. Ошон үчүн мен бир кечирип келдим, кечирим сурайм. Эми өзүңүздөр билгендей азыр быйылкы жыл жана эже айткандай январдан баштап эле бул Айтматовдун жылы болуп, детсадтан баштап жогорку окуу жайларга чейин ар бир мекемелер өтүп жатат Айтматовдун. Биз дагы эле айткым келет, биз азыр дагы эле Чыңгызды жоготконубузду жакшы осознать эте элекпиз. 100 жылдан кийин, возможно, 100 жыл өткөндөн кийин түшүнө баштайбыз кимдин ким экенин. Билген өлкөлөр, ар кайсы өлкөлөрдө, ар кайсы жерде анын атынан тоолордун, бийик жерлердин аттары коюлуп атат, площадьтар коюлуп атат, окуу жайлар коюлуп атат. Ошолордун биринде эле бүгүн айтып кете турам, эсиңизге салып кетейин. Мен иштеген жерде РУДН, Российский университет Дружбы народов деген бар. Дүйнөдө эң көп мамлекеттен студенттер окуган окуу жай. Ушул убакытта бүгүнкү күндө 164 мамлекеттин студенти окуйт. Ошол жерде чоң лекционный залга Айтматовдун атын коюп, ученый советтин чечими менен бул төбөлүк ошол жерде калат. Ошол жерде биздин художник Асатилла агайыбыз барып оформлениясын жазып атат, бүт элек, бирок уже бүтөйүн деп калды. Залдын ичине дагы көп нерселер коюлат. Зал ошол жер Айтматовдун атынан коюлуп калат. Балдарыңыздар окуйт. Ал жерде дипломаттар барат. Дүйнө жүзүнө Айтматов мындан да көп. Бүгүнкү күндө уже 170 өлкөгө таанылат болот. Ансыз деле бардык эле жүзүлөт, бирок ошо 5 декабрда ошол залдын ачылышы болот деп ойлоп атабыз. Элчиликтин өзүнүн салымы бар ал жерде. Биздин кыргыз диаспоранын ар бириңиздердин салымыңыздар бар. Колуңуздардан келишинче материалдарды топтоп берсеңиздер ошол жерде жасап ремонт кылып аткан спонсорлордун өзлөрүнүн аттары да жазылып калат ал жерде дуалда. Ошол мына дагы ойлойм, мына маараке жылдын аягына чейин дагы көп жерде өтөт. Болгон окуялардын баардыгында окулат. Бизде мисалы РУДНде Айтматовдун атынан кандидаттыгын жасаган адамдар бар. Докторлугун жасагандар бар. Айтматов жөнүндө атайын окуу бар. Кыргызды билбесе дагы Айтматовдун ким экенин Африканын кычыгындагы кичинекей өлкөлөрдөгү балдар дагы билишет. Биз ошо менен сыймыктанышыбыз керек. Бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңызда менен куттуктайм. Ок жал-жалындан алынып, кыйрына кыргыз элдин таанылып, Айтматовдун каарманынын ыры деп Ильяс ыры келе жатат эскирбей, заман менен тең жарыша агылып. Анда эмесе Ильястын ыры аталыштагы ырды аткаруу үчүн алдыңыздарга Тыштыкбек Камаловду чакырабыз.
махаббаттың айнымағы тағдырым татан жолда Doğandan kanatımdı men ayrılandım Tağdırım tatan canım canım Doğandan kanatımdı men ayrılandım Kumdan ko'p bizning kundir o'tgan Kelinmen aman bo'lsin dagil ko'ksim Hozir men yolg'iz uchqan Baratam bakıt Yalnız hakkı olur Baratan bakıt Ben kölge yalnız geldim bayır aldım Duruzdım mahabbet Tağdırım tatal yolda Canışım Baratan pali Azdım men yalnız uçan Adabiyat aydınında талықпай еңбектеніп келе жатқан Москва қайрықтары адаби клубының негізделушісі Бағдат Папанов, Москва қайрықтары адаби клубының редакторы Жамал Сабаева, Москва қайрықтары адаби клубының мүшесі Ару Дүйнө адаби клубының жетекчisi Айжан Мамасадыкова, Москва қайрықтары адаби клубының жана Кыргыз жазуучулар союзунун мүчөлөрү Урмат Сатарова, Айталы Жандаров, жазуучу Муса Мураталиев, аксакалыбыз Максатбек Капыров, сүрөтчү аксакалыбыз Асатилла Кешебаевтарды чакырып алабыз. Болунда мына орыстар менен Дагестан, Азербайжандар мероприятия чыңдап катышкан. Анан эми ар кандай формат уюштурулуп аткан да. Анан ал жерде мынандай тизме жок да. Ошо отурган адамдар жалгыз чыгып өзүнүн ой толгоосун айтат. Анан мында арасында бүт эле шефтер отурса, мындай гражданский активистке сал удобно болду. Анан бирок эми ошого карабастан аксакал деп сыйлаган үчүн биринчиден чакырды, келди. Биринчиден сөздү чыңгыз айтпат бурда. Ушунун Демилгечи ким унутуп калбайын. Демилгечи болуп ушуну уюштурган Бакыт Бапановду кичине мактап берейин, экинен. Себеби эгерде Бакыт Бапанов Москвага келип иштебесе, мүмкүн мындай нерселер болбомосын деп. Бүгүнкү мероприятие анан мурдан 5 жылдык мурдагы мероприятие. Орустар менен мени тааныштырган. Орустун менмин деген жазуучулары менен тааныштырган. Жанкы Нур реклама деген газ чыкты. Ошо Бакыт Бапанов экөөбүз орустар менен баягы редакцияда жолуп газетке чыккан туурабы. Андан кийин алар менен ресторанда анан дальше байланыш кеткен. Анан ошодон кийин мен орустардын колдоосу менен литературный клуб «Ранние журавли» деп ошого жетекчи болуп калдым. Мен ошо биздин клубдун ичинде интернационалдарында. Эми мен дагы баягы возраст барып калды, азыр 60ка чыктым. Эми 1-3 жыл болуп таштап койдум аны. Эми ошон үчүн мындай
madani forumda ötkөргөндө мынандай аксакалдарды, депутаттарды, анан алардын наамын козгош мүмкүн эмес да. Бүгүн только чыгыш жөнүндө сөз. Анан чыгып ар ким айта бериш керек. Мен турчу билем, мындай үйрөнүп кылсаңар, бул той эмес, бул неме эмес. Адамдар кесип алып кыйнап катардан сөз бере турган. Мына жакта кайнап атат го, чыгып сүйлөй берсин. Кто деп эле свободный микрофон кечирип койсун. Эми келечек. Эми Чыңгыз Айтматов боюнча, урматтуу туугандар, эми өзүм да кичине мактап коеюн. Мен Чыңгыз Айтматовдун быйылкы 90 жылдыгынын урматына орус тилинде 7 эссе бүтүрдүм. Кече акыркысы Азаттыкка жөнөттү. Так, 5 Азаттыкка чыкты, бирок преске чыкты. Ну, кечегиси менен 7 улам. Ошондуктан мен айттым, биздин улуу адамга мен белек кыла алдым деп. Анан мен бүгүн айтпаган сөздөрдү мен азыраак эле сүйлөп, ошол жерде окуй аласыздар. Мен ыйлаганымы, мени мактанганымы, менин даңктаганымы бар ошол жерде. Эми азыр бир аз биринчиден Чыңгыз Айтматов талант. Мына азыр эле мен азыр Ильястын окуганда мен ичимен эми мына айтканда толкундан ошо моментти эскерип отурдум да, баягы чыгармада жазылган момент ошо Ильяс ошо долоңдо чыгып туруп, долоңдо биринчи скөл менен коштошуп, анан долоңго чыгып туруп машинаны токтотуп, анан акырынкы скөлдү карап, анан кош бол ысык күл, кош бол асер, кош бол санат деген момент ыйлатат адамды жазганда, окуганда. Ошодон да ошо весь Кыргызстан ыйлаган. А ошого кошо биринчи таджиктер отуруп, весь Дагестан, весь Чеченстан, весь Казахстан ошону ыйлаган, ошо момент топ. Великий дегенден дагы великий момент изображения. Мен кээ бирде ойлойм, ушундай моменттер ушу жазуучунун чыныгы таланты ошондо билинет экен да. Ошо момент. Эми мен кичине жаш бала экенмин, 12 жаштабы же 14 жаштабы Өзбекстан спектакль койгон. Мен бактысыз болдум деген, ошо асет неме боюнча, тупалек боюнча красный картинка. Ошондо акырында актер чыгып алып, мен бактысызмын деп ыйлап, бактылуу болмогу деп ыйлаткан. Канча пут СССРдин столицаларына коюлуп чыкты. Аселди 68-жылы Большой театрда балет коюлду. Мына адамдын улуулугу. Эми мен бардык чыгармасынан бирден токтоло турган болсом, мен 2 саат сүйлөшүм мүмкүн. Ошондуктан мен азыр чыгармалардан токтолбойм дагы, башка бир негизги моменттерге токтолоюм. Кыргызстан Чыңгыз Айтматовду бир гана неме катары билет. Жазуучу катары. Толгонайы, Аселди, Дүйшөнү, эми мен айта бербейм, ушуларды билет, бирок Чыңгыз Айтматовдун акыркы өмүрүндө 91-жылы Советский Союз кулагандан кийин Чыңгыз Айтматов жөнүндө Кыргызстан кабары жок. Чыңгыз Айтматов 91-жылдан кийин башка өмүр сүрдү, башка планетада жашады. Кыргызстанда жашаган жок. Чыңгыз Айтматовдун дүйнөлүк даңазасы качан чыкты? Именно Советский Союз өлгөндөн кийин чыкты. Эми карагыла. Эми орус тилине кечирип коем, мен кыргыз тилин кетирип которуп алдым мындай. Крупный международный общественный деятель. Мен факт менен доказать этип бере алам. Мен керек болсо 5-6 статья менен доказать этип бере алам. Крупный международный общественный деятель. Он не только писатель. Бу бир. Экинчиси. Духовный лидер мирового масштаба. Духовный мирового масштаба. Дүйнөлүк алымдар менен жолуп, дүйнөлүк алдын кеңетен сүйлөшкөн адам. Мына жылдар айында бүгүнкү саным кечеде Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын атасыңар көп жерлерде өткөрүп жатат. Ошого байланыштуу дагы элдин катарынан калбайлы деп сүйлөп атабыз. Мен көп сүйлөбөйүн, урок берейин деп атам да, бирликте. Дүйнөнү таң калтырып, жалгыз кыргыз, айылдан шекер деген чыкты Чыңгыз,
Ağlamga urup otun jağı bulup, asmanda kol jettigen boldu Çıngiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugün sorun özümüzün bunu zavkarlarımızın zavkarı Atalıq Çıngiz Aytmatov'unday marakesinde oturad ekenmiz. Onda olsa Kırgızstan boyunca, dünya yüzü boyunca belgilep, dağazalap, bizim elimizde şarkı görüldüğü Kırgız olup Çingiz'in Bulutuna korkmalarını uçadı kendine gözümce bir toplumlarını paylaşımı oturup barımızda olsa gerek son burada bununla kadar uşul hemen uyuşturup bunday yerler var ayrıca özgürce yerler ketmiş duran bunlar yerler 99% bizim Kırgızistan'dan geldi migran öz müylömüz bağlı, balaşakan bağlı şu yerden yürüp şunçalık hareketlerini, ırları menen talada жүрсе дағы еңбектеніп шығарма açılışında ескеріп, жазып, мына жақында китептерді шығарып тұрабыз, танышып отырабыз. Мындайша айтқанда, Алла Тағала разы болсын, шунчалық еңбектеріңізге, елімізді сүйгеніңізге, жұртымызды ошондой эле биздин талкабыз Чыңгыз Айтматовго арнап жазган ырларыңызга. Анан эми мындайча айтканда сүрөтчү катарында бизде тартып атабыз, Чыңгыз Айтматов чындыгын айтканда бул алтын қазына қайсы уақытта жасатта, тартсатта түгенбеген кен байлықты секторлар жараса керек. Ошон үчүн мына бүгүнкү өтүп аткан эмелерге, уюштуруучуларга, мына элчиликтен уюштуруп аткан, коомчулуктан уюштуруп аткан биздин журтубуздун активисттерге ыраазычылык билдирип кетким келип атат. Андан кийин тынч бололу, аман бололу. Шундай чыгармачылыкта эмебизде дайыма колдоп интибакта жүргөлө. Мындай максатка аябай соны сүйлөдүк, көп айтпагандар да соны сүйлөдүк, өзүнүн жетиштүү болсо бере алам. Урматтуу меймандар, бүгүнкү мына биздин Чыңгыз Айтматовдун байсалдуу иштеринин ушул жерде өзүбүзчө жыйыны алып отурабыз. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Эми мына кыргыз элин ааламга тааныткан, кыргызды кыргыз деп ааламга тааныткан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы өзүңүздөргө белгилүү. Ушул таңктуу адамдын чыгармаларын биздин Москва кайрыктарынын мүчөлөрү жыл башынан эле чыгармаларында чагылдырышып, басма сөз беттеринде жазышып, кала берсе каада сабак бадаттар боюнча чагылдырып, ар жерде иш-чараларды өткөзүп келе жатабыз. Эми мен айтарым эмне дейм, ушул ааламга кыргызды тааныткан Чыңгыз Айтматовдун жеринде туулганына мен да сыйынтам. Ушул ааламга тааныткан Чыңгыз Айтматовдун ұрпағы болгонуна мен сыйынтам. Баарыбыз кыргыз элибиз Чыңгыз Айтматовдун ушундай эмеси уул кыздары болгонубузда сыйынтанышыбыз керек. Себеби ааламда азыр баардык ааламдык адамдар Чыңгыздын эмесин өткөзүп жатышат, сыйынтанып жатышат. Биз ушуну менен сыйынтанышыбыз керек кыргыз элибиз. Жашасын Чыңгыздын экинчи элинде. Урматтуу тургандар, бүгүн Москвада Кыргызстандын элчилигинде Москвадагы чыгармачылык уюмдар баардыгыбыз башыбызды бириктирип Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык эскерүү салтанат кечесин өткөрүп жатабыз. Чыңгыз Айтматов өзүңүздөр билесиздер, мына быйыл 2018 жылы бүткүл дүйнөдө анын ошо салтанат кечеси өтүүдө. Баягы жогоруда айтып кетти, Чыңгыз Айтматов өзүнүн жазуучулугу менен, өзүнүн эмгеги менен бизди кыргыздарды бүткүл дүйнөгө, бүткүл ааламга таңазалады.
Чыңгыз Айтматов менен бардыгы сыймыктанабыз. Жана анын жолун жолдошубуз керек. Жолун жолдошубуз керек. Кыскача Москвадагы чыгармачыл адамдар тууралуу, жаштарыбыз тууралуу айтып кете турган болсок, Москвада бир канча андай клубтарыбыз бар. Бул андай клубтарыбыз дагы өздөрүнүн ырларын жазып, жазууларын жазып, өз китептерин чыгарып, жалпы китептерди чыгарып, чыгармачылыкпен аны итерип келе жатабыз. Ошондуктан айтар элем, Чыңгыз Айтматов жазуучу болгондон кийин кыргыз эли ааламга кыргыз өлкөсү алынган жазуучу өлкөсү болуп таанылып отурат. Ошондуктан айтар элем, ошо биз кыргыз эли ошо Чыңгыз Айтматовдун жолун жолдоп, ошо кыргыз өлкөсү жазуучу өлкөсү болуп таанылышын каалайт элем. Рахмат. Урматтуу коноктор, бүгүн Чыңгыз Айтматов улуу залкарыбыздын 90 жылдыгын ушул чоң залда белгилеп турабыз. Жалпы дүйнө жүзү белгилеп жатат. Биз Чыңгыз агайыбызды, Чыңгыз залкарыбызды биз даңктабасак, биз барктабасак, башка улуттар дагы ошондой эле эң жогорку деңгээлде дагы барктап жатышат. Мына бүгүнкүдөй биз дагы барктап, даңктап, колдон келишинче болгон гениебизди, данышманыбызды дагы ушул жер жүзүнө даңктайлы деген аракеттерибиз жүрүп жатат. 85 жылдыгына карата дагы эң жакшы иш-чараларды жүргүзүп, мына ушул жерде библиотека имени Рудоминада дагы Москва кайрыктары адабий клубу, жалпы Аруу дүйнө адабий клубу, ушул Москвадагы бүт мекендештер, жалпы бүт баарыбыз түп тамырынан бери чуркап аракет кылганбыз. Мурунку элчи Болот Жумусов, Айымхан Кулукеева пресс-секретары, ошол Рудоминадагы Чыңгыз Айтматовдун бюстун тургузууга дагы ошо биздин Ысык көлдүк Эмилия Туташевна эжебиз жардам берип, өзүнүн каражатын жумшап, өзүнүн эмгеги менен мыкты ошол кыргыз элине кызмат кылган. Мына ошол убакта тиги бала күнүбүздөн эле биз ойлоп келдик элек, ошол кыргыз элине Чыңгыз атабыздын ушул эң чыгармалары менен өсүп өнгөндөн кийин ушул кишиге биз улуу залкарыбызга кандай бир жакшынакай эмгек кылсак деп. Мына быйыл 90 жылдыгына карата Чыңгыз атабыздын Москва кайрыктары адабий клубу жана ошондой эле Москвадагы бүт мекендештер бардыгы, Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнө жана чыгармачылыгына кайдыгер карабаган адамдардын бардыгы улутуна карабастан, статусуна карабастан өздөрүнүн макалаларын, эсселерин жана ошондой эле ырларын жөнөтүшүп 45 адамдан турган состав менен мына өзүм демилге кылдым. Чындыгында бардык коомдорго, бүт бардык ошо кыргызмын деген жарандарга дагы кайрылдык. Ошолордун ичинде эң жакшы өздөрүнүн активдүүлүгүн көргөзүп 45 адамдан турган тизме менен ушул жакшынакай аалам жылдызы деген мына китеп чыкты. Бул менин дагы ушул Максат агай азыр айтып кеткендей, кыргыз элине, Чыңгызга экөөнүн кыргыз десе Чыңгызды түшүнөбүз, Чыңгыз десе кыргызды түшүнөбүз. Ошол үчүн кыргыз элине да Чыңгызга дагы кылган бир жакшынакай берегибиз болду. Дагы гана самолеттон алып, ушул аз санда болсо дагы азырынча ушул келек кылабыз. Ошондой эле мына быйыл эң жакшынакай иштер болуп, бардыгын биздеги Москва кайрыктары адабий клубунда Курбанбек Борошовдун Карингин кулундары деген эң жакшынакай Чыңгыз Айтматов агабыздыкындай болгон проза, эссе жана макалалар санжырасы кошулган эң жакшынакай китеби чыкты. Бурмакан Тургунбаеванын китеби чыкты. 90 жылдыкка арналган Гүлжан Жантороеваныкы чыкты. Жана ошондой эле Урмат Сатарова 1,5 жылдын ичинде 5 ыр жана проза китебин чыгарды. Андан башка дагы эң жакшы жаш таланттарды өстүрүп атабыз. Чыңгыз атанын калтырып кеткен насааты бекер эмес. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Жалпы жазуучу элбиз, бирге бололу, алгалай берели. Салымыбызды кошо берели. Чыңгыз атабыздын чыгармачылыгына жана өмүрүнө.
кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү Чыңгыз атабыздын 90 жылдык мааракесине келип катышып отурган коноктор. Жалпыңыздарды Ару Дүйнө Адабий клубунун атынан кубаныч менен тосуп алабыз дагы ушул кичинекей 4 чакырыбызды айтып коюуга уруксат этиңиздер. Чыңгыз гений, Чыңгыз улуу даанышман. Ай асманга жетти Чыңгыз жазуусу, себеби ал бүт дүйнөлүк жазуучу, акыл эси, ой туюму турган иш 100 жыл өтсө көнөрбөстөн калышыр. Алаканга алам жолун батырып, адамзатка жасап кетти чакырып. Кыянаттык кылба деди бирөөнө, адам уулун адамдыкка чакырып. Чыңгыз десе кыргыз түшөт эсиме, кыргыз десе Чыңгыз чыгат алдымдан. Кыргыз калкын тааныткан чет өлкөгө, Чыңгыз гений, Чыңгыз улуу даанышман. Ошондой эле биз дагы салымыбызды кошуп келатканыбызды Жамал эжекем өзү билет. Мына ушул Аалам жылдызы аттуу китепке биздин клубдун мүчөлөрүнүн дагы чыгармалары кетти. Ошондой эле Турсунбай агай, сизди алдын ала сүйүнтүп коер эле. Сиздер ачып жаткан кабинетке биздин Чыңгыз Айтматовго арнап чыгарып жаткан Тазим аттуу китебибиз белек болмокчу. Айтылып сыймык менен эскерип өтө бермекчибиз. Жакшынакай мына сөздөр, баалуу сөздөрдүн баары айтылып атат. Биздин кыргыз элибиздин улуу кемеңгер алып жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун урматына арналган иш-чаралар мына бүткүл дүйнөлүк уровенде өтүп атат десем жаңылышпайт болушум керек. Мен ушул учурдан сиздерге ушул Айтматов агабызга арналган ырымды окуп коюуга уруксат этиңиздер. Кемеңгер алып жазуучу Чыңгыз Айтматовго. Нур элең алатоо аткан таңдан, кут элең кыргыз элге жараткандан. Сыйкырдуу касиет күч өзүңдөгү, дүйнөгө кыргыз атын чыгаргандай. Мурастарын керемет жазылгандай, адамзат рух дүйнөсүн тазарткандай. Элесиң жүрөктөрдөн орун алып, түбөлүк орнодуңуз Чыңгыз агай. Аттиңай, өмүр кыска ажал улук, артыңда элиң калды улутунуп. Жаратман кинотасма белектериң, көнөрбөс, бүтпөс дастан атың улук. Жаратман кинотасма белектериң, көнөрбөс, бүтпөс дастан атың улук. Ушул элчилик, Москвадагы элчилик бул жалпы кыргыз журтчулугунун түндүгү деп айтсам жаңылышпайм. Ушул жерге тирүү кезинде Чыңгыз атабыз далай жолу басып келип өзүнүн иштерин бүтүрүп кетсе керек. Бул бардык тарыхта жазылып калган демекчимин. Кагаз беттеринде тарыхта айтылып да жүргөндүр. Мен ушул учурдан пайдаланып, азыр ушу Чыңгыз атабызга арналган белегимди ушул элчиликте иштеп, кыргыз элине кызмат кылып жаткан Гүлбарчын Байымбетованы чакырып койсом уруксат этиңиздер. Бул жерде дагы бир биздин көнөрбөс буюмдарыбыздын бири кыргыз эли сыймыктанган элибиздин бир улуттук колоритин көрсөткөн сувенир жасап келдим. Өзүнүн ичинде ырыскысы менен жакшы каалоо тилектерге жакшынакай ырыскыга шериктеш насиби менен атайын Айтматовго арналган 90 жылдыкка деп шуруу менен басып чакан белекти ушул элчиликте кызмат кылып жаткан кыргыз эли үчүн күнү түнү чуркап, эл үчүн бир эмгектер арналып өмүр өтүп атат десем да болбойт. Десем жарашат. Ушул жалпы кыргыз журтчулугуну өзүбүздүн уюштуруп жаткан ушул 5 организациянын атынан жана Нарын Тегир Тоо коомунун атынан, өзүмдүн атынан тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ошондой эле
учурдан пайдаланып, жалпы ушул элчиликке, өкүлчүлүккө, элчиликтин кызматкерлерине чоң рахмат. Маданий, адабий иш-чаралардын бардыгында катышып активдүү ушул бизди колдоп келгениңиздерге, жана ошондой эле быйылкы Чыңгыз Айтматовдун иштеринин чыгармачылыгын өркүндөтүүгө, жалпы мекендештерге жайылтууда уктап атасыңарбы, уктабай атасыңарбы, бирок ушунчалык кызмат кылып атасыңар. Маданий массалык каражаттарда, телерадиодо дагы, бу интернет сайттарда дагы укмуш берилип атат. Силердин эмгегиңерге бир башкача толкунданабыз. Ошол үчүн сиздерге мына элчиликке Гүлбарчын Байымбетова жана ошондой эле Бөбөрө Самидетовна, сиздердин эмгегиңиздерге дагы рахмат. Мына бүгүнкү ушундай жайды дагы бергениңиздерге рахмат. Ошол үчүн сиздерге мына Аалам жылдызын, Аалам даңктаган, Кыргыз даңктаган, бүт дүйнө жүзү даңктаган Чыңгыз Айтматовдун китептерин дагы салым деп тапшырып кетсек. Мақсат Капыров аламыз, келіңіз сізге де кітап. Келіңіз. Ертауылды аламыз. Тұрсынбай ғана келіңіз. Коомдук уюмунун төрагасы мына Аалам жылдызы сиздерге дагы. Мугалимдер колуна. Кайдасың эңсеген элим, зарыгып күткөндө келбедим, уйкусуз түндөрдү өткөрдүм, оюмду он бөлүп сендерин, уйкусуз түндөрдү өткөрдүм, оюмду он бөлүп сендерин, ай сендерин. Кайдасың сагынган кымбатым, ой, акылдан адашпас кылдатым, жанаша басканда көрберер, жарашык сулулук сымбатын, ай сымбатын. Кайдасың кумарлуу чагым, жытыңды жыт окусамын, сен менен конушум көгөрү, сен болсоң бейиште учамын, сен менен конушум көгөрү, сен болсоң бейиште учамын, ай учамын. Кайдасың үмүтүм чырагым, ой, бүгүндө чыгарым, сагыныч күч алды сезимге, келчеми жакшы эле чыдадым, ай чыдадым, сагыныч күч алды сезимге, келчеми жакшы эле чыдадым, ай чыдадым.
Маскалар союзунун мүчөсү Самара Насырова, Алатоо форумунун төрайымы Жамиля Бегиева, Акын Курманбек Горошев, мугалим Роза Адышева келип Мақсатык айтылған, Чыңгыздын улуулугу бул адамзаттын улуулугунун даңазылыгы. Ошол адам үчүн кыргыз болуп калган үчүн биз сыймыктарды беребиз. Көкөрөбүз болуп атабыз. Өтө сыймыктар сонусу бул дүйнөлүк гуманизмде адамзаттын мындай кубанып кетишине жазып көрсөтүп чыгармалардын баардык эмгектеринде ошол даңазылыгы. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Ушул уюштуруп аткандарга, азыр коомчулуктарга, бүгүнкү эмгектер үчүн абдан чоң рахмат беретін абдан кыргыз эл үчүн, кыргыздын кыргыз экенин даңазалап аткан Чыңгызды. Чыңгызды бир кыргыз эмес, бир мындай скромность эткенде кыргыз эмес, адамзаттын даңазалоочу адам катары. Ошонун ичинде биз кыргыз үчүн кыргыз деп атабыз. Башка мен жакында бир күмөлөрдөн окудум, бир 20-30дан ашык башка мамлекеттерде Чыңгыздын атындагы ар кандай уюмдар, бул биздин акын, биздин жазуучу деген сыяктуу сыймыктанча деген. Бул деген адамзаттын өнүгүүсүнө, адамзаттын жакшылык жашоолоруна жол көрсөтүп, ошол гуманизмде көрсөткөн жазуучу катары Чыңгызды даңазалап атабыз. Рахмат. Саламатсыздарбы, ушул чоң жыйындын чоң байрамдын катышуучулары, мен дагы аябай кубанып атам. Кыргыз Москвадагы жүргөн кыргыздарыбыз ушу Чыңгыз улуулугун, сулуулугун бизге бул жерде даңазалап, токтолуп ушундай чоң маариф өткөрүп атканыбызга. Анан мен эми Чыңгыз экенин баарыбыз айтып өттүк. Чыңгыз бул кыргыз, кыргыз бул Чыңгыз деп. Бирок ушул жерден оюма келе калды да, бул экспромттон мага сөз берилип калды. Эгерде гүмрүттан же бир 5 мүнөт 10 мүнөт мурдараак айтса, сөз токтолуп башкача айтат элем. Бирок өзүм көңүлүмдөгүн айткым келип атат да, могу жерде көпчүлүк эле коом жетекчилери отурасыздар, уюм жетекчилери отурасыздар, биримдик жетекчилери отурасыздар. Анан мен деле ошол коомдун мүчөсүмүн да. Анан ошол коомго жеткирсеңиздер, жанагы топтолуп аткан РДН кабинеттин жасалык алаасына аябай кыйынчылык менен топтолуп атат да. Ал 5 декабрь өткөндөн кийин анын кереги деле жок болуп калат. Анткени ошо 5 декабрда ачылыш болгондуктан анына байланыштуу көп нерселер ошол жерге жетпей атат да. Анан Чыңгызга бербегенде, Чыңгыз үчүн жасабаганда, кыргыз үчүн жасабаганда, кыргыз эл үчүн жасабаганда биз эмне кылып жүрөбүз сыртта? Же сыртта эмес, бул жакта негизи баардыгыбыз ушу жашайлы, өмүрүбүз ушундай жакшынакай гүлдөсүн, өнсүн деп жашап атабыз. Бирок ошону биз Чыңгызды даңазалабаганда, ошол жасаганыбыз, тапканыбыз эмнеге жарайт эле деп айткым келет да. Ошон үчүн жашасын кыргыз, жашасын Чыңгыз. Саламатсыздарбы, бардыгыңыздарга ушул бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Биздин ушу жакшы жакшылык менен чогулган жерлердин баары майрам мекендештердин арасында. Бүгүн өзгөчө майрам. Ушу биздин Чыңгыз атабыздын 90 жылдык мааракесин ар ким алынын жетишинче майрамдап, ар ким алынын жетишинче уюштуруп атат. Ошол эң чоң саамалык. Бүгүнкү уюштуруучуларга аябай чоң рахмат. Москвадагы багыт айткандай жазгыч топ, жакшы нерсени казгыч топ, акындар, жазуучулар ушундай жакшы уюштуруп китеп чыгарттырсыздар. Жамал Сабаева көрсөтүп айтып кетти. Азаматтар рахмат, ыраазыбыз. Демекчибиз Москвада ар бир жакшы иштер, жакшы саамалыктар ошо биздин элибиз үчүн, мекенибиз үчүн болуп атат. Анан Чыңгыз Айтматовго кайрылсак, ушу биз Москва коомчулугу биринчи ал кишинин көзү бар кезинде, тирүү кезинде канча жолу жолугушуп, канча жолу биз уюштурган дагы Москва коомчулугу уюштурган дагы көп жолугушууларга биз катышып жүргөнбүз. Ал кишинин сөзүн угуп, китебин кол тамгасын алып жүргөнбүз. Анан 85 жылдыгын Москвада өткөрдүк. Киноконцертный зал Мирде биздин уюм. Ошондо
Белый пароход деген китеп чыгарганбыз. Ошо Белый пароходду 500 жазып, тиражы 1000 чыгардык эле. Ошондо бир эле китеп калды. Акыркы китепти президентке белек кылдык эле. Анан бир жерде дагы бирөө жатыптыр да. Ошону айтайын дегеним, ошо китептен бирөөнү кой колуң куру болбосун деп азыр эле айттым, ошо түгөлбай 500 рубль берип алганда. Анан ушундай бул нерсени мен кичине эле айттым, негизи эле 3 биз канча кылсак да жарашат. Дүйнө жүзүндө 3 жазуучу 200дөн ашык тилге которулган Толстой, Достоевский, Айтматов. Эң көп окулган 5 жазуучунун катарына кирет. Анан өткөндө ысык форумуна барып келдим мен. Ошондо айттым, жаздым, дүйнөлүк интеллектуалдар өздөрүнүн рухи таянат болсун. Анан дүйнө коомчулугу Айтматовдон издеп атышат. Ушундай Айтматовдун чыгармаларынын өзгөчөлүгү өткөндө Каныбек айтып кеткен өзгөчөлүктөрүн уксаңар керек. Интернетте бардык жакка чыкты. Эң жөнөкөй адамды, эң өзүбүздүн арабызда жүргөн адамды ички ой толгоосу менен ошо бардыгыбыз көп пендебиз да ушунчалык ошо Кудай кандай жараткан, кандай кыйынчылыктар менен жаратса, күнүмдүк турмуштагы жан жаныбарлардын дагы сүйүүсүн, күйүүсүн, адамдардын дагы ушундай психологический драмаларын аябай көркөмдөп берген үчүн ошол элдин бардыгынын оюнан орун алып, элдин баарына бир өзгөчө үлгү болду. Болгон эми ар ким, мисалы Германиядан келген аял ушунчалык ыйлап жиберип, ушундай өзүнүн жүрөгүнөн өткөрүп ар бир сөздү. Дагы бир азербайжанка Белый пароходду цитировать этип эле ушул адам жамандыктан качып кайда кетип атат, ошо жаш баланын ушунчалык ичиндеги таза нерсени кандай нерселер булгап, ал ошол жамандыктан качып кетип атат деп ошону айткан. Эми анын баарын айта бербейин. Негизи биз дагы Москва коомчулугу көп маракелерди, көп иш-чараларды өткөрүп жаттырсыздар, көйнө бара албай калдык. Баарыңыздарга дагы бир жолу рахмат. Анан 10 декабрда биз чоң зал, Москванын чоң залында өткөрүп атабыз. Новый Арбат 36. Департамент национальной политики колдоосу астында өткөрүп атабыз. Султан Раев баштаган чоң делегация келет. Кыргызстандан окумуштуулар да бар, ышчылар да бар. Алардын ага чейин президент келмек эле, ошол күнгө туура келбей калды. Анан ышчылардан Керим Турапов, Алтынай Нарбаева, Закирбек Дүйшөнбек уулу деген комузчубуз бар. Ошолор Асылбек Насирдинов деген эл аспаптарда ойногон, Залина Касымова деген таланттуу кыл-кыякчы кыз келет. Ошого саат 7ден кеч калбай, орусча так убактысын айтып атам. Саат 6дан баштап келе бересиздер. Ошол жерде сүрөт китеп көргөзмөсү болот. Айтматовдун китептери сатылат. Ошого келип бериңиздер. Биз дагы бир жолу ушул Москвада 15 миллион калк болсо, 160тан ашык эл жашаса, улут жашаса, 160тан ашык ошол улуттардын арасында биз ошо Чыңгыздын туугандарыбыз, биз кыргызбыз деп сыймыктанып, дагы бир жолу ушул Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуйлу, көбүрөөк мына чыгармачылыгына карата Дамира Ширин курчак жасап атыптыр. Ушулардын ар тараптан мына сүрөтчү Засат эле портрет жасады. Ошонун бардыгын ар тараптан даңазалап, барган жерибизде, иштеген жерибизде айта жүрөлү. Биз кыргыздар улуу элбиз, улуу жазуучубуз бар. Улуу эл бойдон кала берели. Дагы Кыргыздан чыңгыздар чыксын, улуу жазуучулар чыксын, улуу инсандар чыксын. Ошо рахмат.
12 декабрь Улуттук Жазуучулар Союзу деп белгиленди быйылкы жылы. Мен көп сүйлөп эле бир-эки сапар окуп берейин. Тагдыр, мезгил жана талант. Кыргызга залкар мынтип суроо коет. Канткенде адам уулу адам болот. Жакшылык жамандыгын чагылдырып, жандырмак издеп анан мен толгон. 90 жаш мааракеси белгиленип, Ааламдын Айтматову энчиленип, Төгөрөктүн төрт бурчу чогулууда дипломат ар улуттан элчи келип. Улуттук жазуучулар күнү атап, айланды адабият майрамына декабрь ал төрөлгөн 12-си жазылып, эки улуттун байрамына көпүрө болуп турат. Мына бүгүн келечектин кечегинин ортосунда тили, дини, дили бир боордоштордун түбөлүк жашайт жүрөк ортосунда. Ысымы Ыйгаралды Айтматовдун Ташкенттин Борбордук бир көчөсүнө сыйлаган Дустек деген орден менен коңшулаш ажуу келип кечесине жуурулуп, тагдыр, мезгил жана талант жүздөгөн жылдар коюп мезгил талап, дүйнөлүк классиканын мыкты үлгүсү Чыңгызды эскерүүгө чоң салтанат. Чыңгызды эскерүүгө чоң салтанат. Көңүлүңүздөрдү театралдык көрсөтүүлөргө бурабыз. Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасынын өзүндө аткаруучулар Дүйшөн Садыр Сагынбаев, Алтынай Мээрим Арынова. Мен турбайм, отто карабайсыңдар. Кесип. Көрдүң бе мына? Мына ал жерин көрүндү ғой, мына паровоздап көрдүм. Мына жерде суу куяктагы, анан тетиги жеринен от жаккандачы. Көрүп тетиги жерин. От жакканда ошол жерден. Анан тетиги узун турган кетипти. Анан ошо буу түртөт. Буу түрткөндө, мына чоң турган дөңгөлөктөрүчү мына. Көрдүң мына чоң дөңгөлөк. Мына айлана. Мына көрдүң мына. Айлангандан мына темир жол менен мындайына кетет. Көрдүң? Коркпа. Бул деген паровоз мына. Көрдүң бе? Бул үйүн чыгарып, буусун чыгарып атпай. Кызык экен агай. Кызык экен. Алтынай, мына эми сен жөнөйсүң. Буйруса. Эмне? Сен кетесиң. Сен барбайсызбы? Жок, Алтынай, мен биякта калышым керек болуп атпайбы? Тетиги жакта балдар калды, мектептин курпусу жок. Сиз барбасаңыз мен барбаймын. Жок, Алтынай, сен барышың керек, сен окушуң керек, иштешиң керек. Барбайм дедимби, барбайм. Алтынай, мен билимим жетпейт кой сен окутканыңа. Агай, мен эч жака барбайм. Жок, Алтынай, сен окушуң керек. Агай, мен барбайм. Алтынай, сен окугун. Сен бийим, тарим, баардык окуп иштебесең болбой койду. Мен сен менен окуган балдар калмады деген жак. Аларды барып мен окушум керек да. Акылдын уктуңбу? Мени кечириңиз, агай. Эмнеге кечирем? Мен агай, мени кечириңиз. Андай дебе, Алтынай. Сиз мени окуттуңуз. Сиз менин агайымсыз. Агай, мени кечириңиз, агай. Мени кечириңиз, агай, мен. Эмнеге, Алтынай? Мени кечириңиз, агай. Мени кечириңиз. Кош, Алтынай. Мени унутпаңыз. Мени кечириңиз. Мени унутпаңыз, агай. Мени кечириңиз. Унутпайсың.
Ошоңар беле. Мен баары бир окута берем. А силер өзүңөрдүн балдарыңардын өмүрүнө балта чаап атасыңар. Мен окутам. Түбүнө чейин барып окутам балдарды. Көрөсүңөр, алтын айда келип окутат менде. Аккебе Айтматовдун атагына алыс козган чыгармалардын бири. Улуу адамдардын колунан жаралган улуу тасма деп айтылып келген Ак кеме көркөм тасмасынын өзүндө Керезени Жамал Сабаева, Нургазы Ильяс Нармаматов, Момунчал Мамаджусуп Момунов, Бегей Мерим Арынова. Көңүлүңүздөр. Айтматовдун элесин берип турган Жумабай Курманалиев. Апа, қарачы, мені кітеп
акча жаткансың. Анын баарын кайдан келип атканын, эмне болуп атканы менен ишиңер жок. Жер кызың бир жыргатсачы, тетиги шаардан бир акча сал. Балам бар экен-ай, уулум бар экен-ай, ач бекен-ай, ток бекен-ай. Эмне жабатты экен десечи я. Бул эмне деген жоргай? Бул эмне деген? Же бир ойлоп коебу ошол я. Бобу Ороскулдун айкөлдүгүнөн жүрөсүңөр. Ороскулдун жакшылыгынан. Мына бул эмне деген? Китеп кап эле, китеп кап деп жөн эле ошол таштанды баланың. Китеп капты булгарыдан кармап алып жөн эле ачандик болчудай болосуңар. Могу өзүңдүн ойлонбостугуңга сыйды. Китеп кап, китеп кап эле, китеп кап, китеп кап. Мен китеп кабымды алам. Жаңы турмуш кылыш деген тарабы койбу. Балдардын бактысына аталат кылба. Бактысына деп то айланайын. Бактысына. Андай эле бактыга тундуруп койгонун карачы. Андай бактыга тундуруп койсоң, жанагы туубаган кызыңа алып барып башына бакты момин тийбирип койбойсуңбу я? Бактысына деп жөн эле. Көрчай мага. Ай чиркин-ай, ай чиркин-ай. Бу самолга айналып алган карачы. Карашыңды жеңгейбиз. Ой, Нургазы! Ай, Нургазы! Нургазы! Апа! Ай, Нургазы! Ой, бузулуп кетти Нургазы! Ай! Мектепке чейин дагы 2 ай бар. 2 ай убакыт бар. Муну эмне боюнча кылып жүрөсүң я? Кene, катып койбойчу. Карачай муну жөнүндө. Кара, оул музоону алып келсе, уктуңбу эмне болгонуңду? Жашылап угалдың, таарынбагының эледе ошо эмне болсо? О, Кудай-ай! Эмне деген шондук бул? Эмне деген кордук? Эмне болуп жатат? Ой, Кудайым-ай! О, Кудай! Айланайын Кудай! Кечире көр! Кашайып кеткен күнөөм болсо кечире көр! О, Кудай! Айланайын Кудай! Жараткан Алла Таала, кечире көр! Эмне деген күнөөм болсо кечире көр! О, кара курт 29. Алла Таала эмнесине келдиби сени? Жаш келиндин багын байлаган, менин багымды байлаганың аз келгенсиң. Жаш келиндин да багын байламак экенсиң да, шоорун курутмак экенсиң да, жер жутсун сени, жер жутсун. Ой, айланайын, Алла Таала. Ой, Кудай, айланайын, кечире көр. Мен ушул кезде айтып алайын. Чынында мен Гүлжамалды Ороскулга токол кылып алып берейин дегем. О, Кудай, кечире көр, рахметти кечире көр күнөөмдү. Ой! Оюңуз. Баарыбызды Алла Таала өзү кечирсин. О, Кудай, айланайын. Кечире көр, Кудай. Кечире көр. Мен мактансам, сени менен мактанам. Мен даңктансам, сени менен даңктанам. Жазуучуга жала койсо ким бирөө, мен ошондо сени менен актанам деген акындарыбыз Чыңгыз Айтматовго арналган чыгармалары менен Агартуу билим борборунан эл агартуунун отличниги Зарипа Жаркынбаева, Москва кайрыктары адабий клубунун мүчөсү Зикирдин Рыспаев жана Аруу Дүйнө адабий клубунун мүчөсү Нуржамал Айтбаева. Чыңгыз тирүү болбойт биздин катарда,
ал кеткен жоқ асыл жерге сапарға, қызыққандан шығармасын көп оқып, тағлим қылам мен ардайым жатарда. Қату шығып Жамиланың тасқағы, ел қызығып ан оқи баштады, болғандығы Орегон егерде, қандай болмақ ойлап көрші артеле. Ең бірінші мұғалімі дүйшөндүн, образын оқып жатып түйшөлдім, саманшының жолын оқып талықпай, алдын айды мен шүмді бір көрдім. Жақшы шығып Танабайдың жорғасы, жардан беріп Бүсараты жорғасы, зоғылосын көтердіғі шекерден, қазақтардың едігейі жандосы. Азиздерге көрсеткөндөй жарықты, қызыл жолық жалжалы деп олықты, алақандай ел босықта қарачы, Қырғызстанды бүт дүниеге танытты. Алақандай ел босықта қарачы, Қырғызстанды бүт дүниеге танытты. Мен дағы өз балайыма танып, шыңымыз шықты алдыма. Ақ жаңғырда гүл саратты чаптырып, ақ жандардан ақ жаңғырда гүл саратты чаптырып, ақ кемеден көз жүгіртіп аламға, ерте келген турналардан көктөгү эргүү алып, чыңгыз чыккан аламға, кылымдарды карытып бир күн менен, кылымдарды карытар бир күн деген, кызыл алма карматып колдоруна, кызгарнаган алмасын сүйүү менен, өрен угуп, Ильяздын долондордо, өрөнөрдөп ышкырган бороондордо, саманчынын жолунда узап кетти, дүйнө элин калтырып бороондорго, келбес сапар аттанып кете берди, кыргыз элин калтырып бороондорго. Койчу достум, мени акын дебечи, мен акындын урпагына теңечи, кыргызыңда кандай сонун акын бар десе келер Сооронбай агай эмесе. Сооронбай Жусуев Чыңгызга залкар эл ажайып ой жараткан, салмактуулук, сымбаттуулук жарашкан, анык асыл, анык айкөл мүнөздү алган эле Баатыр бабам Манастан. Ер жеткенде эмгегиңди баштадың, элге жакты сенин ар бир жазганың, бир тепкичтен bir tepkiçke öydölüp, büt eyledi, adalya, aslan. Sansız canlar, ululuğun baykaşıp, suqtanıştı, çın жүрөктөн alkaşıp, Kırgız Çıngız, Çıngız Kırgız ek söz, yuruluşup, uykaşıp bir aykaşıp. Asıl kımbat, sözdü өлөтүн табыштың, sözüң menen көп жүрөктү багынттың, кереметтүү сөздөрүңдү керектеп, сен кыргызды бүт дүйнөгө таанып. Апа, ак үстүнөн айланайын апа кем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул хатты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, сенин кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да эмнеге түшүндүрүштү, эмнеге айтууга сөз таба албай, ала кандай акпаратты тиктеп отурган кезим. Акыр сени мени туура деп табарсың. Мен ага өзүнө ишенгенде ишенем. Ооба апа, сөзсүз мени туура дерсиң. Мен согушта жүрүп, элдин көрсөтөйүн деп эч убакта ойлогон эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды таңга таанытуу окутуунун ордуна курал кармап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Мына азыр мектептеги окуучу балдарга менин эң акыркы, эң биринчи берип кетер сабагым ушул. Аларга эң акыркы берип кетер билимим да ушул. Буга мен турмуштан алып чыккан баардык билимимди, төгүмдү жумшайм. Мени жоктоо апа.
Менин артымда туура калган жок дебе. Мындан ары дүйнөдө чогушпой болсо, чаңда тоолдун баламдын алаганы ошол мен. Бойжеткен кыздардын чодыраган көздөрү ошол мен. Даракта көтөргөн жалбырак ошол мен. Талаада өнүп чыккан элим ошол мен. Мугалимдин балдарга биринчи мүнөттөн атам калса ошол мен. Ошол мен апа. Ошонун баары мен. Мен апа. Ыйлаба апа. Ыйлаба. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош. Кош. Түбөлүккө кайыр кош. Сен мугалим уулуң, мынчынан Майсалбек Субанкулов. Адабек клубунун мүчөсү Асан Тынаров. 4 сабырым бар эле, ошондо окууга уруксат этиңиздер. Улуу жердин бейишинде төрөлгөн, улуу элдин бешигинде бөлөнгөн, кыргызымдын атак даңкын чыгарып, бул дүйнөгө улуу болуп көрүнгөн. Жазуучунун жазгандары түбөлүк, биз окусак дайым эстеп жүрөлүк. Чыңгыз десе дүйнө эли таң калат, аны барктап элим өмүр сүрөлүк. Эмгегинде сыйлыктар көп жактан, жан дүйнөсү таза болгон барактан. Кыргызымдын көрүп өткөн күндөрүн чыгармада повесть кылып жараткан. 90 жашка толмок эле быйыл Чыңгыз, 90 жашка толбой өчтү улуу жылдыз. Жазуучудан калган улуу байлыкты сактайлычы мурас кылып бир борборбуз. Жазуучудан калган ыйык байлыкты сактайлычы мурас кылып бир борборбуз.
Эгемберди Эрматов чын кызга күйөм дейсиң кайран досум. Чын кызга күйөм дейсиң кайран досум. Чын кыздын чыгармасын окубастан, билбестен жан дүйнөсүн. Үстүртөн айткан сөздүн кайталап тоту куштайт. Күйгөнүң арзыбаган сокур тыйын. Жаттама тизис менен, жадатма дарис менен, өткөрүп жугуму жок эптеп жыйын. Чын кызды билүү кыйын. Күйгөн көп, илим жактап шагыраган. Кээ бири атын гана кабыл алган, айгайлап жүрөт шардын агымынан. Анан сен кантыбага күйөм дейсиң. Күйбөсө президенттин, күйбөсө тайкең жээниң, кыздарың, инилериң, келиндериң. Күйөм деп ооз учунан, койкамды куюштурба, жинимде келтирбегин. Ыра көрбөй, бир бүдүр жамандыкты, тирүүсүндө кадырлап алалдыкпы? Улуулугун тан албай пенде болуп көрсөттүкпү ич күйдү чабалдыкты? Ушак кетти, артынан уюлган. Чыкты кешти адептин чыйырынан. Ката издешти чалкыган туюмунан. Жок болорун билишпей туюмунан. Посвящаю великому кыргызскому писателю Чингизу Айтматову. Прославил всему миру свой народ кыргыз. В начале века, когда вокруг господствовал хаос, с космоса на землю была направлена душа. Родителей выбрала Всевышняя рука. Младенец родился, и нарекли его Чингиз. Великая кыргызская кровь в жилах его текла. Не знали, что он прославит всему миру кыргыз. Внезапно на мировом литературном своде зажглась новая, ярко сияющая звезда. Писатель по имени Айтматов Чингиз. С глубокой проникновенной философией своей не раз он будоражил умы писателей, мыслителей великих. Сколько не трудились великие ученые умы, не познать им многогранность мастера и его величие. Пером волшебным, коснувшись чистого листа, глубоко раскрыл трагические и простые судьбы о потерях человеческого лика и о сильной воле, о связи с космосом и истины человеческого бытия, о страданиях в любви и материнской боли, о переживаниях эмбриона и хищника души. В произведениях, перечитывая раз за разом, познаешь в разном лике душу героев и природы. Открываешь себя и границы к вечной перипетии, постигая тайны вселенской и человеческой души. Его труды переведены на мировые языки и вечно сохранятся в переплетах золотого фонда. Великий писатель, философ, интеллигент, чуткий дипломат и добродушный человек открыл окно в мир молодым талантам страны, оставив за собой на века исторический след. Гордость и слава моего народа Чингиз прославил всему миру свой народ кыргыз. Кыргыз десе элестетип Чингизди, Чингиз десе дүйнө таанып кыргызды, ала тоолуп бир улутту Айтматов адамзаттын акылына сыйгызды. Ушул жылы 90 жашка толмоксуң.
урматында өз элиңден болмоксуң, учунадагы далай алпойду урпагыңдын салып берип коймоксуң. Дагы канча шедеврлар жаралмак, даңкың дагы алыстарга таралмак. Данышманы мухиттелең кыргыздын ырлар деме биз жазарбыз сагарнап. Айла барбы ажал кылса ишарат, адам анын жолун кантип тосалат. Анткени менен үлгүрүпсүң курууга, дүйнөгө бир кыргыз деген имарат. Эскерүүдө жүрөктөрдү өрттөйсүң, эскирбейсиң, эл ичинде өчпөйсүң. Ааламдан сен кеткендирсиң, Айтматов, адабият чөйрөсүнөн кетпейсиң. Ааламдан сен кеткендирсиң, Айтматов, адабият чөйрөсүнөн кетпейсиң. Кезекте дагы болсо оондорлорго беребиз. Феликс Кенеев.
анда эмесе ушул жумурай журтубуз биз үчүн жаралган ушул Чыңгыз абабызды жылдыз тутуп Москвада жүрүбүзбү, кайсы мамлекетте өкпөйлүү, ушу кайсы жерде жаркыраган жылдыз болсо, ошолор баардыгыбыз ошо Чыңгыздын урпактарыбыз жана жылдыздарыбыз деп эсептейм. Ушул ырымды кабыл алып коюңуздар, мен дагы ушул Чыңгыз атабыздын мааракесине болгон белегим болсун. Кыргызым, Чыңгыз менен уусуң сен, ак калпак туу ала тоң булутка тең, бүт дүйнөгө дүңгүрөгөн атак далкың, залкарың өз урпагың Чыңгыз менен. Кыргыз үчүн түбөлүк жылдыз белең, ташка тамга басылган жолуң кенен, Аздек деген калкың бар жылдарылай, Чыңгыз деген өчпөгөн атың менен. Эски тамдын жанында жалгыз терек, дүйшөн салган алгачкы алак мектеп, жеринеге сыйынган толгон айга башын ийип будайлар салам берет. Арзу, сезим, махаббат демдүү себеп, сүйгөн үчүн аларда күнөөлүү эмес, Жамиляга Данияр арзу айтса, Ильяс боздойт тагдыры ашуу белес. Бир кылымды карытып бир күн менен, Найман эне баяны жүрөк тескен, ажыраган түгөйдөн балдарынан Акбар анын көз жашы ааламга тең. Улуу урпак уланып бул энеден, кыргыз көчү ала тоону мекендеген, бала сөздү көлбеттеп балык болуп, арулукту издеген ак кемеден. Кыргыз үчүн Чыңгызга берген демек, кыргыз үчүн Чыңгызды берген демек, кыргыз көчүн токтобой улайт демек, ааламда ушул жолуна из калтырган, жараткандын белеги Чыңгыз делек. Өткөндөрдү эскерүү тирүүлөрдүн билдирди. Аман болуңуздар, Айтматовтой адамды ааламга алып келген улуу журттун урпактары. Ушуну менен Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу эскерүү кечебиз аягына чыгып турат. Ал эми кечебизди жыйынтыктоо үчүн Москва кайрыктары адабий клубунун негиздөөчүсү Багыт Бабанов агай. Урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору, сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү кечебиз, бүгүнкү салтанат кечебиз ошо Чыңгыз агабыздын эскерүү кечеси өтө жогорку деңгээлде өттү. Ошо менен бирге Кыргызстан элчилигинин өкүлчүлүгүнө чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай мекемени бизге берип, уюштуруп, мындай сүрөттөрүн коюп дегендей. Ошондой эле бүт жалпы адабий клубтар ынтымакта бололу, бириндикте бололу, Чыңгыз агабыздын жолун жолдоп, жакшы чыгармаларды жаратып жүрөлү. Ошо бардыгыңыздарга чоң рахмат. Бар болсун Кыргыз, бар болсун Чыңгыз. Рахмат сиздерге. Кулактандыруу айтып койсом, андан кийин жалпыбыз азыр сүрөткө чыгып алсак, ошондой эле Москва кайрыктар адабий клубунун мүчөсү, Жазушулар союзунун мүчөсү Урмат Сатарова Дудук өмүр деген аябай жакшы повесть жарык көрдү. Каалагандар келип, авторго кол койдуруп алсаңыздар болот. Бардык адамдарды кайдыгер калтырган эмес. Бүт бардык адамдар чыгармасын окуп, акындар ыжларын жазып, прозаиктер эсселерин жазып, кол өнөрчүлөр болсо мындай курчактарын жасап, Жамиля Даниярды жасап, эч кимди кайдыгер калтырган эмес. Бул эмне дегенди билдирет? Бул Айтматов планетардык масштабтагы жазуучу. Жеке эле Кыргызга тиешелүү эмес. Планетардык масштабтагы жазуучу болгондон кийин мен сиздерге сунуш киргизет элем. Ушу Москвадагы кыргыздар чтим и помним деп флешмоб өткөрүп, Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү окуп, Фейсбуккагы социальный сеттерге жүктөйлү деген мен сунуш киргизмекчимин. Кызыккына конокко келген. Бүгүнкү иш-чарадан мен көп нерсе алдым. Анан китептерди алатам. Эми окууга тийсе аябай чоң байлыкты алып кеткен болот экен. Рахмат сиздерге.
мен 28-inde кайра учуп кетем. Aytkan eкен. Mına Moskvada hazır kança mugallimler жүрөбүz. Mugallimler bu жерде mugallimimiz kimimiz boljuk, kimimiz stelka болуп, kimimiz ар кандай жумушта жүрөбүз. Ушул түшүбүздө дүйшөндө көрөгөчтүк болуп илгери эле айтып койгон экен да. Бирок mugallim жүрөгүбүздө дайым mugallim да. Ошондуктан mugallimler ден соолукта болгула, ишиңер ийгиликтүү болсун. Баары бир биз Кыргызстанга кайтабыз. Кыргызстанда ушул mugallimдик кесибибизди дулайбыз. Дүйшөн агай, сиздин жолуңузду жолдойбуз. Бери жакшы кече болду, экинчи жолу чыгып атам, кечирип коңуздар. Анан бул жерде атайын Кыргызстандан биздин өкүлүбүз келип, агартуу тармагынын өкүлү экен, ушундай Кыргызстанда эжекебиз өзү билинип турат мугалим экенин. Анан ушу альбомго аябай зар болуп атканын айтып кетти. Ошону эскерип элчиликтин атынан ушу эжекеге жалпы эле сиз иштеген мугалимдерге, мектепке ушу альбомду берип коюуга уруксат этиңиз. Урматтуу туугандар, мына мен сыйлыктанып отурам. Мына менин статьям ушунун ичинде бар экен. Биринчиден Жана Сабай рахмат. Эми бул китеп бул жерге көп келет, жаны алам сенен, бирок мына үйүнө кетет экен, мен да бер экен. Жаңадан бери сурап ушу китепке тек албай аткансыз. Кут болсун. Кыргызстандан дагы жайыттыңыз, мен сизге берем адрести, кайсактан алышты.